Эл өкүлү Бактыбек Чойбеков айыл жергесиндеги көйгөйлөр менен таанышууну улантууда. Бүгүн депутат Кең Арал Өзгөрүш Шадыкан айыл аймактарынын тургундары менен жолугуп, орчундуу маселелерди жеринен барып көрдү. Могу жерге жер үстүнө куюлган да, чынында. Бул цемент эле куюлган эмес, бул жерде канча деген арматура бар, арматура. Кең Арал айылында чогулган тургундарды түйшөлткөн свет маселеси көп жылдардан бери чечилбей келет. Айыл тургундары эл өкүлүнөн бул көйгөйдү тез арада чечип берүүнү суранышты. Ылдый жакта бир трансформатор бар. Ал качан курулганын билбейбиз. Биз төрөлүккө курулса. Ошого 60тан ашык семья отурабыз. Кышында эптөө эле светти жагабыз. Мындай чай кайнатуу, тамак деген эч болбойт. Жана чырактын ордун эле колдонобуз да, калган эч кандай сварка, бөлөк жумуш, эч кандай жумушты кыла албайбыз. Дагы кыла албайбыз. Свет маселеси Өзгөрүш айылында дагы жок эмес. 40 чукул түтүн 30 жылдан бери электр энергиясыз жашап келишет. Электр мамычалары алынып, аны орнотуу чоң көйгөйдү жаратууда дешет айыл тургундары. Могу шактарга мына жаңы чаңырактарга свет жок. Свет жок отуруп жөнүнө. Свет трактан тартабыз ошону. Свет тияктан алып келбесеңиз бөлөк жак жок, жесетке тиякта. Ошо караган чүрүп койду. Өзгөрүш айыл аймагындагы жалпы билим берүүчү Кашкажол орто мектебинде 350дөй окуучу 4 смен менен окуп билим алышат. Ушул себептерден окуучулардын билим сапаты дагы жогоркулардан эмес. Бүгүнкү күндө мектептин жаңы имараты салынууда. Бул көпүрө кууш салынып, эки тарабына тосмолор орнотулбагандыктан коопсуздук эрежелерине толук жооп бербейт. Ошо улам элден чыккан цемент алып келип жээгине коебуз, бирок булар жардам берип баратат да, ары көчтөйчү. Кооптуу, эң кооптуу. Шадыкан айыл аймагындагы Түйтө айылынын тургундары эл өкүлү Бактыбек Чойбековдон бир гана жаңы салынып жаткан спорт залына жардам берүүсүн өтүнүштү. Бакыт, сенен бир гана сураныш. Мына биздин жерде спорт немеси турат. Сарайыбыз. Элдин жаш балдардын күчү менен салынган. Ушу сарайыбыздын ичин сөзүңүз толуктап, балдар тренировка кылып тургандагы шартка жетишип берсеңиз, дайыма сиздин атыңызды сатып алып, баркыңызды бартып жүрген адам болот элеңиз. Бактыбек Чойбеков ынтымак айылында курулуш иштери 6 жылдан бери бир ордунан жылбай турган Эшимбек Капалов атындагы орто мектебинин иши менен жеринен таанышты.